Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кайрадан онлайн сабактабыз. Бүгүнкү биздин темабыз сан, number. Кана балдар, анда азыр силер көрүп турган сандардын ичинен кайсы санды англисче атай аласыңар? Буга чейин кайсы санды англисче билчү элеңер? Келгиле атап көргүлө. Азаматсыңар, билет экенсиңер. Эми бүгүн болсо биз сабакта 1ден 10го чейинки сандарды үйрөнөбүз. Сандарды туура айтабыз, сандарды туура жазабыз, жана дагы мисал келтирип кепти колдонобуз. Ошондой эле баардыгыбыз сабакка активдүү катышабыз. Азыр болсо силер көрүп турган сандардын жазуу түрүндө жазылышы: 1, 2, 3, 4. Бул сандар 5, 6, 7, 8, 9. Эми силер көрүп турган тамганы келгиле чогуу тамгалап айтабыз. 1 деген сөз кайсы тамгалардан турат экен? O, N, E. Азаматсыңар, дагы бир жолу кайталайбыз. O, N, E. Демек, 1 деген сөз пайда болду. Эми азыр биз өткөн сөздөрдү колдонуп, бир санына мисал келтирип көрөлү. Кана сүрөттөрдө эмнелерди көрүп турасыңар? Айтып көргүлөчү. Мисалы, 1 apple. Же болбосо биз түстөрдү да өткөнбүз. 1 red apple. Кана калганын силер ушундай кылып айтып көргүлөчү. Эми бул сандарды дептерибизге ар бир сандын жазылышын сапка толтуруп жазабыз. Ар бир сапты толтуруп жазып жатып, кайсы санды жазып атабыз, ичибизден кайталайбыз. Азаматсыңар балдар. Сандарды сөз менен жазып жатканда, тамгаларды элементи менен жазганды унутпайбыз. Сулуу кылып, шашпай жазабыз. Жана дагы жазып аткан сайын ар бир сөздү ичибизден окуп турабыз. Эми бул жерден силер билген сандар бар бекен? Эгер бар болсо, атап көргүлөчү. Англис тилинде атайбыз балдар. Мисалы, 1. Дагы кайсы сандарды көрүп турасыңар? Балдар, биз силер менен экрандагы жемиштерди буга чейин өткөнбүз, аталышы кандай болот? Азыр ошол жемиштерди эми арабага толтурабыз. Ким канча жемиш арабага жүктөгүсү келет? Кана айтып көргүлө. Мисалы, 1 apple, 1 lemon. Мына ушундай кылып силер дагы айтып көргүлөчү. Эми дептериңерге бош орундукка сүрөт тартабыз. Биз буга чейинки өткөн сөздөрдү колдонобуз. Мисалы, балык деген сөз a fish. Биз муну билебиз, Мына биринчи сүрөттө балыктын сүрөтү турат. Эми бул канча балыктын сүрөтү турат? Ооба, силер туура айттыңар. 1 fish. Эми бул балыктын түсү кандай экен? Келгиле чогуу айтабыз. 1 blue fish. Мына ушундай кылып эми калганын силер да толтурушуңар керек. Силер да сүрөт тартып көргүлө, анан аны кайра түсү менен канча сан экен кошуп кепти колдонгула. Азыр сөздөрдү мен окуп берем, силер угуп туруп, андан кийин менин артымдан туура кайталагыла. 1 apple, 1 hat, 1 cat, 1 book. Эми дагы ушундай мисалдарды өзүңөр келтирип көргүлөчү. Дагы кандай сөздөрдү билесиңер? 1 деген санды колдонобуз. Азаматсыңар балдар, силер бүгүн активдүү катыштыңар. Тапшырмалардын баардыгын аткарганга жетиштиңер. Ал эми бүгүн жетише албай калган окуучулар кайтарым байланышта жетишип мага аткарып жөнөтөсүңөр деп ойлойм. Эми силердин үй тапшырмаңар
Биз өткөндөгү сандардын аталышын, жазылышын кайталагыла жана дагы ар бир санга мисал келтиргиле. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта тургула. Goodbye.